Касым-Жомарт Токаевди Манас аэропортунан Сооронбай Жээнбеков тосуп алды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев бүгүн 27 ноябрда Кыргыз жергесине мамлекеттик иш сапары менен келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков тосуп алды. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматынан кабарлашты. Мамлекеттик иш сапардын алкагында Касым-Жомарт Токаев Сооронбай Жээнбеков менен жолугушат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жана Казакстан Республикасынын жогорку мамлекеттер аралык кеңешинин 5-жыйыны өтөт жана анын жыйынтыгында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлат. Иш сапардын алкагында эки өлкөнүн башчылары Ата-Бейит тарыхый мемориалдык комплексине жана Чыңгыз Айтматовдун үй музейине барышат. Касым-Жомарт Токаев 28 ноябрда Бишкекте боло турган ЖККнун Жааматтык коопсуздук кеңешинин кезектеги отурумуна катышат. Жанар Акаев, депутат: Азаттыктын иликтөөсүн өз кызыкчылыктарыңарга бурбагыла. Азаттыктын иликтөөсүн саясий топтор өз кызыкчылыктарыңарга бурбагыла. Бул сөздү жогорку кеңештин жыйынында депутат Жанар Акаев айтты. Анын пикиринде, чуулгандуу журналисттик иликтөөлөр болгондо анын маңызына, көтөргөн маселесинин актуалдуулугуна көңүл бурулушу керек эле. Убагында ошол эле Атамбаев Азаттыкты 6 миллион сомго сотко бергенде кыйкырып чыкпаган депутаттар азыр чуу салып жатышат. Иликтөөдө коррупциянын масштабы айтылып жатса, саясатка буруу аракети болууда, деди ал. Эске сала кетсек, бүгүн парламентте бажыдагы коррупцияны кароо талкуулоо сунушу айтылган. Сурабалдиева Финполдун башчысына: тууганыңыз бар экен, кызматтан четтеп туруңуз. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Финполдун башчысы Бакир Таировго Кыргызстандан чыгарылган миллиондор боюнча иликтөө жүрүп жаткан учурда кызматтан четтеп турууну сунуштады. Эл өкүлү контрабанда боюнча болгон тармактык комитеттин жыйынында журналисттик иликтөөдө Таировдун туугандарынын аты аталганын эске салды. Эмнегедир кызыкчылыктар кагылышы, аброй дегенди унутуп калып жатабыз. Иликтөөдө жакындарыңыздын аты аталып, чоң негатив жаратууда, кылмыш иши козголду. Ушундан кийин экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматын жетектеп отурууга моралдык укугум бар деп ойлойсузбу? Кээ бир иштер бат козголуп, бат камалып жатат. Бул жерде ызы-чуу болуп, баарынын аты аталып атса деле билмексенге салып атабыз. Ушундан кийин тергөө бүткөнгө чейин аралашпай турушуңуз керек. Бул боюнча өзүңүздүн оюңуз кандай, деп сурады Сурабалдиева. Ал эми Финполдун башчысы ансыз деле мыйзам боюнча тергөөгө аралаша албай турганын билдирди. 2014-жылы мен башка системада иштегем. Раматылык иним бизнесмен болгон. Мен ал менин ишиме аралашчу эмес. Бизде ушундай тартип бар, деп жооп берди Таиров. Депутат Финполдун башчысы өзүн акыйкаттуу, аброюн баарынан жогору койгон адам болсо тергөөгө шек жаралбаш үчүн кызматтан убактылуу четтеп турушу керектигин белгилеп сөзүн жыйынтыктады. Дөрүбөчү Отунбаева, Масалиев, Каптагаев айтышууда. Кыргызстанда айтылуу саясий ишмерлер дөөрүй баштаптыр. Муну алар өздөрү моюндарына алып жатышат. Албетте, жеке өздөрүнүн дөөрүткүлөрү жок, бирок бул сөз биринин көчүгүн бири чукуганда жардамы тийип жатат. Мына жакында эле Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун башына келген Эмилбек Каптагаев Фейсбукта Масалиевке арнаган комментарий калтырыптыр. Масалиевдин өзү дөөрүп жатат. Кандайдыр бир себептер менен Атамбаев аны калкалап соттон сууруп кеткенине, анан алып барып салыктын башчысы кылып коюп, тазалап койгонуна эми дердеңдегени туура эмес. Контур төңкөрүш жасайбыз деп колдорунан келбей камалып көздөрүн жылтыратып жан сууга сурап турган учуру унутулуп калды да, деди Каптагаев. Муну туура түшүнсөк, жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаеваны дөөрүп жатканы тууралуу кайсы бир маалымат булагын айтып берген. Мындан улам айтылуу Роза апчесине Каптагаев боор толгогондур. Бирок анын айткандарында олуттуу маселе жатат. Раиса Атамбаева жолдошу менен жолугушууга уруксат алды. Раиса Атамбаевага жолдошу менен жолугушууга уруксат беришти. Бул тууралуу мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу билдирди. Маалыматка караганда 1-Май райондук соту Раиса Атамбаеванын суранычын канааттандырып, камактагы күйөөсү менен жолугушууга уруксат берди. Жактоочулардын билдирүүсүндө мурунку мамлекет башчы өзүн жакшы сезүүдө, кармоо шарттарына карата эч кандай нааразы эмес. Мурункудай эле көп китеп окуп, спорт менен машыгып жатат. Сот мурунку президенттин жубайынын суранычын аткарганы менен Кадыр Атамбаевдин атасы менен жолугушуусуна уруксат бербей койгон. Алмазбек Атамбаевга укук коргоо органдарына карата зомбулук көрсөтүү, адам өлтүрүү, барымта калуу, массалык башаламандык уюштуруу, жемкорлук айыбы тагылууда.
Осмонбек Артыкбаев мамлекетке 100 миллион сом чыгымды төлөп берген. Бүгүн Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши боюнча ачык соттук отурум уланууда. Сотто Инара Гилязетдинова төрагалык кылууда. Судьянын айтуусуна караганда, анын дарегине канцелярия аркылуу кат келген. Анда айыпталуучу Осмонбек Артыкбаев мамлекетке 100 миллион сом өлчөмүндө материалдык чыгымды төлөп бергендиги айтылат. Анын жактоочулары бардык суроолорго жарыш сөздө жооп берише тургандыктарын билдиришти. Эскерте кетсек, эксперттердин тыянагы боюнча Бишкек ЖЭБин модернизациялоо долбоорун даярдоо, кол коюу жана ишке ашыруудагы коррупция фактысына мамлекетке 5 миллиард 439 миллион сом көлөмүндөгү зыян келтирилген. Мындан улам мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, экс-премьер-министр Жантөре Сатыбалдиев, Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энергия холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев, электр станциялар ишканасынын мурдагы башкы директору Салайдын Абазов, Улуттук энергия холдингдин башчысынын мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров, Бишкек ЖЭБин модернизациялоо башкарма тобунун директору Темирлан Беримкулов жана мурдагы финансы министри Ольга Лавроваларга кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана коррупция боюнча айып тагылууда. Жоробековдун жакындары анын кармалышын сөз эркиндигине басым деп баалашты. Аймак аралык касташууну козутуу фактысы боюнча кармалган активист Автандил Жоробековдун бир тууган карындашы Чынара Темирова агасынын кармалышын сөз эркиндигине басым деп баалап кайрылуу таратты. Ал агасы Facebook'тагы Беспредел KG баракчасынын ээси болгонун, анда коррупция, аткезчилик жана башка мыйзамсыздык тууралуу жазып келгенин билдирүүдө. Жоробековго коюлуп жаткан айыптар негизсиз экенин айткан Чынара Темирова акыркы жолу баракчада Айеркен Саймаитинин, Хабибулла Абдукадырдын жана Сооронбай Жээнбековдун ысымдарына байланыштуу пост коюлганын белгилейт. Темирова кастыкты козутууга далил катары ушул боюнча посттор тартылып жатканын айтууда. Видео кайрылуусунда активисттин карындашы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга кайрылып, агасы анын тарапкери болгонун, колунан келсе колдоо көрсөтүшүн өтүнөт. Темирова президент Сооронбай Жээнбеков да бул ишке көңүл бөлөт деп үмүттөнөт. Мунун алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы аймак аралык касташууну козутуу фактысы боюнча социалдык тармактардын активдүү колдонуучусун кармаганын кабарлаган. Комитеттин басма сөз кызматынын маалыматында айтылгандай, кармалган жаран жалган, чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды жайылтып келген. Кийин ал өкмөттү сынга алып келген активист Автандил Жоробеков экени такталып, сот аны 2020-жылдын 24-январына чейин камакка алганы белгилүү болду. Ирина Карамушкина президентке импичмент жарыялоо маалы келди деп айтып, депутаттардын жемесине калды. Бүгүн 27 ноябрда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында бир нече депутат аткезчилик президентке импичмент жарыялоо керек деген билдирүү боюнча кеп козгоду. Алгачкы сөздү депутат Ирина Карамушкина алды. Өлкөдөн акча каражаттарын чыгаруу, Саймаитинин өлүмү жана башка иштер боюнча башкы прокуратуранын жана башка тиешелүү органдардын отчетун угууну күн тартибине киргизүүнү сунуштайм. Суроо өтө көп. Мунун баары президентке импичмент жарыялоого алып бара жатат. Эмне болуп жатат? Эмне себептен эл аралык изилдөөлөр башка фактыларды айтып жатат? Ал эми бизде бардык жакта баары жакшы, аткезчилик, кылмыштуулук жок дешет. Эмнеге унчукпай жатасыңар? Эл аралык уюмдардын алдында уят болуп жатабыз. Депутат Төрөбай Зулпукаров кой таштагы окуя боюнча да карап коюу керек. Ал жерде укук коргоо органдарынын командиринин орун басары өлүп жатат. Ал жерде бир киши эмес, адамдардын тобу тарабынан бул кылмыш жасалган. Бүгүнкү күндө ошол учурда сүйлөшүүгө чыгып жүргөн адамдарга укук коргоо органдары чара көрбөй жатат. Мындай болбошу керек, деди депутат. Азамат Арапбаев Карамушкинага кайрылып, импичмент жарыялоо менен сиз бир нече жылга кечигип калдыңыз. Себеби Финполдун маалыматына ылайык өлкөдөн чыгарылган каражаттар 2012 жылдан баштап 2017 жылга чейин чыгарылган. Сиз айткан нерселердин биринчи бөлүгү менен макулмун, бирок калганына каршымын, деди. Депутат Алмазбек Токторов да Карамушкинага кайрылып, мен сизди көптөн бери тааныйм. Сиз Атамбаевдин тарапташысыз. Эмне себептен уят жөнүндө сиз мурунку президенттин учурунда айткан эмессиз. Сиз боссуңузду коргоп жатасыз. Сиздин социалдык тармактагы билдирүүңүз, кой таштагы айткан сөздөрүңөр баары чагымчылдык, уят болушу керек да, деди. Ал эми депутат Алы Карашев баарын маданияттуулукка чакырды. Жөндөн жөн эле чыгып ишенбестик көрсөтөбүз дегендин негизи жок, деди Карашев. Депутат Карамушкина кайра сөз алып,
эл өкүлдөрүнө жооп кайтарды. Көрсө биздин өлкөдө көйгөйдүн баары карамышкина турбайбы? Азыркы отургандардын жарымы жогорку кеңештин 5-чакырылышында да отурган. Эмне себептен анда силер унчукпай отургансыңар? Депутат Дастан Бекешев жогорудагы сөздөрдү улап, кечээ 2 комитет бириги өткөргөн отурумда катуу эл айттык, токтомду даярдап палатага чыгаралы деп жатабыз. Аткезчилик боюнча маселени эртеңби же кийинки аптадабы сөзсүз карашыбыз керек. Үн катпай койсок туура эмес болуп калат деди. 700 миллион доллар кимдин малында өлкөдөн чыгып кеткени баарыбызга белгилүү. Анын атын айткандан коркпошубуз керек. Ал адам Алмазбек Атамбаев. Ал азыр түрмөдө. Бирок азыр эмне болуп жатат? Контрабанда токтоп калдыбы? Азыр баарыбыз чогулуп аткезчиликти кан буугандай токтотушубуз керек. Акаевдин тушунда кошелек атыккан Муратбек Малабаевден баштап Райымбек Матраимов, Адамкул Жунусов түрмөдө отурган Кубанычбек Кулматовду кошуп парламентке чакыралы, деди депутат Жанар Акаев. Равшан Жээнбеков Кытайга агент болгонун Батыш билеби? Айрым маалыматтарга караганда, Next TV телеканалы кытайлык компаниялардын бири менен келишим түзүп, өздөрүнө керектүү жабдууларды алганы жатышканы ачыкталабы? Ошентип, декабрь айынын башында аталган телеканалдын 2 кызматкери жабдууларды тандоо үчүн Кытайга бара турганы да айтылууда. Транспорт жана башка бардык чыгымдарын Равшан Жээнбеков өзү мойнуна алдыбы? Себеби бул телеканалдын ээси Равшан Жээнбеков эмеспи? Маалыматтарга караганда, Равшан Жээнбековдун телеканалы менен кытайлык компаниянын ортосундагы келишимде сатып алуу болгону менен бардык жабдууларды аталган телеканал бекер эле ала турганы. Тактап айтсак, кытайлыктар Равшан мырзага белек катары беришсе, мында кандай сыр бар? Ошондо Жээнбековдун бул кадамын кандай бааласак болот? Буга чейин Батыштын грантын алып, алардын саясатын жүргүзүп келген Равшан мырза эми Кытайга көз кызартып жатабы? Эгер муну анын Батыштагы кожоюндары билип калса, эмне болот деген Назар Ньюс.